Али Токтокунов өзүнүн айылынан 12 добуш алды. Атамекен партиясынын талапкери Али Токтокуновду өзүнүн туулуп өскөн айылынын туугандары колдобой койгон. Бул тууралуу анын айылдашы Айгөкүл Асылбекова билдирип, бюллетендин сүрөтүн жарыялады. Менин туугандарым биздин көңдүк айыл Али Токтокуновдун кайын журту. Шайлоодо 240 шайлоочу катышып, болгону 12 добуш эле алыптыр. Өзүнүн кайын журту колдобойт, анан кайдагы добуш мурдалды деп жатат. Өзүнүн айылында деле 500 шайлоочунун 179 аран колдоптур дейт. Же ата журтуна же кайын журтуна кадыры жок. Тага журту болбосо Али Токтокуновду көрөйүн деген көзү жок. Жигиттин 3 журту болот, 3 журтунга тең кадыры жок. Жигит мурдун көтөрүп аңыраңдабай эле койсо болот дейт Асылбекова. Талапкер Али Токтокунов добуш урдалганын, ал өтө көп колдоону байкаганын, ал тургай элдер телефон аркылуу айтып турганын белгилеген. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Боорумур Садыр Жапаров эмнеге Равшан Жыйынтыковго добуш бергенин айтты. Президент Садыр Жапаров номер 26 Ленин бир мандаттуу округунда абактагы Равшан Жыйынтыковго эмне үчүн добуш бергенин түшүндүрдү. Бул тууралуу Садыр Жапаров Facebook баракчасына билдирүү жазды. Мага көптөгөн дос таныштарым суроо берип, айрымдары добушуңузду Равшан Жыйынтыковго бербестен мага берип койсоңуз эмне болот элеңиз деп таарынып жатышат. Ооба, мен добушумду камакта жаткан талапкер Равшан Жыйынтыковго бердим. Ал азыр камакта. Анын күнөөлүү же күнөөлүү эмес экенин укук коргоо органдары менен сот чечет. Алардын иштерине кийлигишкенге эч кимибиздин акыбыз жок. Мындан ары системаны мыйзамдар так иштеш керек. Кыргызстандыктар ошого көнүшүбүз керек. Ал эми эмне үчүн Равшан Жыйынтыковго добуш бергенимдин себеби төмөнкүчө. Камакта жаткан адамдар мейли күнөөбү барбы же жокпу анысына карабай мусапыр болушат. Боорумур. Андан сырткары Равшан Жыйынтыков 2017 жылдагы менин акыбалымдай камакта жатат. Мен да 2017 жылы камакта жатып президенттик шайлоого катышам деп арыз берген, бирок мени Атамбаев шайлоого катыштырган эмес. Равшан болсо катышып жатат, балким өтүп кетсе камактан чыгып калар беле деген эле оюм болду. Башка эч бир сыры жок, Кудай өзү көрүп турат. Саясатташтырбагыла, антип мени бюллетенимди журналисттер сүрөткө тартып аларын билгенинде сагыраак болмок экен деп жазган президент. Эске салсак, буга чейин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров номер 26 Ленин бир мандаттуу округунда абактагы Равшан Жыйынтыковго добуш бергени Евразиянеттин редактору Питер Леонард социалдык тармактагы баракчасынан жазып чыккан болчу. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Митингде Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин отставкасы талап кылынды. Бүгүн БШК имаратында шайлоонун жыйынтыгына макул болбогон партиялардын митинги өттү. Атамекен партиясынын талапкери Клара Сооронкулова президент менен УКМКнын жетекчисин кызматтан алуу зарылдыгын билдирди. Ал белгилегендей, жаңы конституцияга ылайык президент өлкөдө болуп жаткан окуялар үчүн толук жоопкерчиликти өзүнө алган. Президент отставкага кетиш керек. Былтыр элдин ишенимине ээ болуп бийликке келген, эми мынтип шайлоону бурмалап жатат. Ал эми УКМК шайлоо системасынын коопсуздугун камсыздашы керек эле. Анткени мамлекеттин коопсуздугу андан көз каранды. Эмне үчүн күнөөсүз адамдарды куугун туктап жатат? Улуттук коопсуздук маселеси менен алектенбей жатабы деп ал президенттин отставкага кетишин талап кылды. Биз катуу талаптарды коюп, жетекчиликтен жооп талап кылышыбыз керек. Шайлообеков өзү эч нерсе чечпей, жогору жактан келген буйрукту гана аткарып жатат деп кошумчалады Сооронкулова. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. УКМК эл аралык террордук уюмдун жалдоочусун кармады. Бул тууралуу атайын кызматтан билдиришти. Мамат Калаев 24 ноябрда УКМК кылмыш жаза кодексинин 315 беренеси экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүштүн акагындагы оңшо өлкөлөрдүн биринин жаранын кармаган. Тинтүү иштеринин жүрүшүндө кармалган адамдан Макаров тапанчасы, 4 даана бычак, 2 даана уюлдук телефон, чоң көлөмдөгү диний адабияттар, 7 даана банк карталары, террордук мазмундагы видео, аудиолор, файлдар табылган. Кармалган адам УКМКнын төргө камак жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Тилек Токтогазиев жекеминден 2000 добуш урдалды. Эч кандай каталардын үстүнөн иштөө болгон жок. Байкоочуларыбызды кол менен эсептөөлөргө киргизишкен жок. Мындай адилетсиздиктин алкагында саясий кризис улана берет. Биз 18 000 киши менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Бир айдын ичинде алар менен 4 жолу байланыштык. 100% добуш бердик дегендердин саны 3650-ге жеткен эле. Айрыкча биз дыйкандар менен жакшы иштешип, негизги базаны алардан түзгөнбүз. Алардын басымдуу бөлүгү барып шайладык дешти. Айтпай добуш бергендер да көп да. Ыйык нерсеге өйдө жактан кол салышты. Биз анализ кылып 2 скриншотту Excel'ге салып көрдүк. Система өзгөртүүгө учраганга чейинки маалыматтар менен андан кийинки маалыматтарда айырма бар. Ошондой болгон күндө да сан өзгөрсө да пайызы өзгөрбөшү керек эле. Андан сырткары бардыгына каршы деген пункттун пайызы көбөйүп кетти. Азыр бизге сырттан да чалып эмне болду деп сурап жатышат. Азыркыны санаганда 87% болуп жатат. Буга чейинки 162% болуп, бир топ ашып кетпедиби? Азыр ар кандай жаңы бюллетендерди киргизген киргизбегенин кайдан билебиз? Кайра саноо болуп жатканда байкоочулар көрүп билип туруш керек эле. Шайлоонун жыйынтыгында байкоочуларга эч кандай протоколдор берилген жок. Эгер биз саясий туруктуулукту кааласак, адилеттүү шайлоо өткөрүшүбүз керек. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин.
Акылбек Жапаров бир дагы партия жаккан жок. Шайлоо участогунда добуш берүүдөн кийин министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров партиялардын бири да жакпай турганын журналисттерге айтты. Өкүнүчтүүсү катышкан бардык партиялар дээрлик берди. Ар бир адам бакытты каалайт. Бирок ага жетүү үчүн сунушталган жолдор аз. Мыйзамдын эки жагы бар экенин ар ким унутат. Аткарылганда жана аткарылбаганда. Бирок бул парламент өз ишинин жүрүшүндө депутаттык ыйгарым укуктарды берген саясий партиялар бутуна туруп, элдин жыргалчылыгын жогорулатууга жардам бере турган программаларды, иш-чаралардын планын иштеп башташат деп ишенели. Моюнга алышым керек, бардык программалардын ичинен мен эң мыктысын эмес, эң жакшысын тандадым. Бирок сен эмне кыла аласың? Бул биздин өлкө. Мен барына ийгилик калайын, деди Акылбек Жапаров. Ал жогорку кеңеште өтө турган бардык депутаттар менин иштешүүгө даяр экенин кошумчалап, парламентти театрга салыштырды. Саясат бул өтө оор жумуш. Саясат бир жолу жаркырап жетишкен ийгиликтер менен эс ала турган спорт эмес. Биздин ишибизде тынымсыз талыкпай иштөө керек. Андыктан жаш саясатчыларга сабырдуулук жана дагы көп иштешин каалайм деп жыйынтыктады Акылбек Жапаров. Булак аргумент кейжи. Эл чындыкты билсин. Шайлоодогу бюллетендердин 20% жакыны кол менен саналып өттү. Парламенттик шайлоодогу бюллетендердин 18,36% кол менен саналып өттү. Бул 29 ноябрь кечки саат 21:00 карата маалымат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматтык системасы көрсөткөндөй 2494 шайлоо силкесинин 460ка жакынында бюллетендер саналды. Ал эми электрондук үкөктөр 97% ашуун бюллетенди санап өттү. 28 ноябрда парламенттик шайлоодо добуш берүү соңуна чыккандан кийин БШКнын добуштары санаанын автоматташтырылган системасы иштебей калган. Бир катар партиялар муну көз боемочулук деп шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарууну талап кылышты. БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова серверден техникалык мүчүлүштүк кеткенин айтып, добуш саноого зыян болбогонун билдирген. Жогорку кеңештин шайлоонун баштапкы жыйынтыгына ылайык 6 партия 5% босоодон өтүп шайлоодо утканы айтылууда. Акыркы жыйынтык бюллетендер кол менен саналып бүткөндө чыгат. Добуш берүүгө укуктуу 3 миллиондон ашуун жарандын ичинен шайлоого келгендер 30% тегерегиндей болду. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Көп болот. Социалдык тармактарга деле кирип көрсөңөр, байкоочулар, талапкерлер баары эле жазат. Ушундай көрүнүштөр абдан көп болот. Анан бат эсептеп туруп ошону жок дегенде мына эмне эле бюллетень тарталып экен. Жок дегенде эртең менен чыгарып коюш керек эле, колдоруна бериш керек эле. Байкоочуларды кетирбеш керек эле. Анан байкоочун баарын тарап жибер, анан кийин каалаганын кылып атса ким ишенет? Ким ишенет? Эч ким ишенбейт. Кече сиз менен талкууда Эдил Байсалов бул жерде кыргыз бийлиги аралашпаганын, болушунча так, адилеттүү, таза өткөрүүгө аракет жасаганын, бирок ошого карабай күмөндүү жагдайлар болуп жатканын сөз кылды. Сиз ал кишинин жүйөлөрүнө ынандыңызбы? Эми Эдил Байсалов кече бир эмес нече жолу айтты, диверсия. Бул диверсия болуп атат деди. Башка күчтөр, үчүнчү күчтөр, сырттагы күчтөр диверсия болуп атат деди. Эң суроого ким? Орустарбы, америкалыктарбы, же европалыктарбы десем, жооп бере алган жок. Эгерде ошондой маалымат болсо да, ачык айтсын да. А эмне үчүн ошол системаны, ошондой диверсиядан булар коопсуздук камсыз кыла албайт? Андан Камчыбек Ташиев отставкага кетиш керек. Мамлекеттин коопсуздугу шайлоо деген оюнчук эмес. Шайлоо деген өзүңөр билесиңер. Бул бат эле жалындап ар кандай немелерге алып келишти, дестабилизацияга алып келишти. Анда ошол жакты караш керек эле да, калп эле жөн эле оозун ачкандардын аркасынан кууп, төңкөрүштөрдү атат деп кууп жүрбөй, ошо серверди караш керек эле. Ошол жагын коопсуз кылыш керек эле да, ар кандай атакалар. Аябай көп атака болду деп коет. Анда эмне кылып атышат анда? Эмне үчүн защитасы жок система? Эл чындыкты билсин.